Долбоор Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2022 жылдын 15 июндагы чечимин аткаруу үчүн иштелип чыккан. Мыйзам долбоору жогоруда көрсөтүлгөн чечимдин мотивдик бөлүгүндө козголгон маселени чечүүгө багытталып, Кыргыз Республикасы кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 121 беренесинин 13 бөлүгүн, Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамынын 23 беренесинин 5 бөлүгүнө, 61 беренесинин 1 бөлүгүнө, 100 беренесинин 4 бөлүгүнө шайкеш келтирүү каралат. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 30 ноябрындагы 671 токтом менен биринчи окууда кабыл алынган. Экинчи окууда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 26 январындагы номер 9 токтом менен кабыл алынган. Мыйзам долбоорун 3 окууга даярдоонун жүрүшүндө Жогорку Кеңештин аппараттын тиешелүү бөлүмдөрү менен бирдикте мыйзам долбоорунун мазмунун өзгөртпөстөн техникалык жана редакциялык мүнөздөгө өзгөртүүлөр киргизилди. Мыйзам долбоорунун демилгечилер өкүлү бул жерде Ички иштер министринин орун басары Ашыккожа Эркебек Жумабекович катышууда. Алар суроолоруңуз болсо жооп берүүгө даяр. Урматтуу депутаттар, биринчи, экинчи окууда кеңири токтолуп караганбыз. Үчүнчү окууда эгерде кимде кандай суроо болсо бериңиздер. Эми бул үчүнчү окууда анда эмесе мен корутундуга токтолуп корутундуну окуп койсом, уруксат берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча биринчи Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи, ушул мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында баяндамачылар болуп төмөндөгүлөр аныкталсын. Комитеттин корутундусу боюнча комитеттин төрагасы Өмүрзаков, мыйзам долбоору боюнча юстиция министринин орун басары. Урматтуу депутаттар, корутунду долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталат. Рахмат. Бул аталган маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү тартибинин экинчи маселесине токтолобуз. Экинчи маселеси медиация жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети, баяндамачы юстиция министринин караштуу жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы биринчи орун басары Садыков Кемел Алымкулович. Кемел Алымкулович, баяндама жасоо сөз сизге берилет. Бул жака трибунага чыгып алсаңыз. Саламатсызбы экенсиз? Саламатсыздарбы, урматтуу комитеттин төрагасы, урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйынтын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын медиация жөнүндө мыйзамынын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин кароосуна биринчи окуусуна киргизип жатабыз. Бул мыйзам долбоорунун максаты медиация жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын ченемдерин Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу кодексине ылайык келтирүү аркылуу Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу тутумундагы медиацияны колдонуу үчүн укуктук негизди түзүү болуп саналат. Бенециардык тутумдагы медиациянын магызы бейтарап жана көз карандысыз адамдын медиатордун катышуусу менен соттолгон же жабырлануучунун ортосунда өз ара түшүнүшүн орнотууга багытталган жарашуу жол жоболорун жүргүзүүгө турат. Түзөтүү мекемелерине көрсөтүлгөн жол жоболорду ишке ашыруу кылмыштардын алдын алууга, жасалган кылмыштын себеби боюнча конфликттеги адамдардын ортосундагы өз ара мамилелерди жөнгө салууга жана жалпысынан коомдо гармониялык социалдык мамилелерди орнотууга көмөк көрсөтөт. Азыркы жазык аткаруу кодексинде медиацияга караштуу маселелер чагылдырылган бир нече беренелерде. Мисал келтирсек, экинчи статьясында беренесинде медиатор жана медиация түшүндүктөрү тиешелүү түрдө нактаба берилген. 6 беренесинде ага ылайык жабырлануучулар менен жарашуу жол жоболорунда активдүү катышуу соттолгондорду түзөтүүнү жана кайра социалдаштырууну баалоонун критерийлеринин бири болуп саналат деп көрсөтүлгөн. Ошол эле кодекстин 27 беренде де соттолгон адам талаш тартыштырды чечүүгө жабырлануучу жана анын үй бүлөсү менен жарашуу жол жоболоруна катышууга укуктуу деп каралган. Ошол эле кодекстин 80 беренесинде
ага ылайык медиациянын алкагында жабырлануучу тарап менен өз ара агылыктуу макулдашууга жетишкен учурда жалпы жана катуу режимдеги түзөтүү бактарын соттолгондор оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондор жаза мөөнөтүнүн кеминде 4/1, анча оор эмес кылмыштар үчүн жаза мөөнөтүнүн 3/1 өтөгөндөн кийин жатак абактарга которулат. 114-беренеде түзөтүү мекемелеринде соттолгондорду жабырлануучу менен жараштыруу жол жобону жүргүзүү боюнча иштердин уюштуруу жөнүндө, башкача айтканда процедура жөнүндө каралган. Ошондой эле медиация, пробация жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамында чагылдырылган. Атап айтканда, ушул мыйзамынын 28-беренесинде пробациянын кардары менен жабырлануучунун ортосундагы талаш тартыштарды, чыр-чатактарды жөнгө салуу үчүн жарашуу жол жоболорун жүргүзүү боюнча иштер уюштурулат. Мындай укуктук мамилелерди бул чөйрөсүндө түздөн-түз жөнгө салуучу медиация жөнүндө Кыргыз Республика мыйзамында негизинен сотко чейинки стадияда гана медиациянын ишке ашыруу процесси жөнгө салат. Жана кылмыш жазасын өтөө стадиясында медиациянын ишке ашыруу белгиленген ченемдерди камтыбайт. Бул жагдай медиация жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамы жазык аткаруу мыйзамдары менен укуктук өз ара байланыштыгы жоктугун көрсөтүп, бул биздин көз карашыбызча мыйзамдык боштондук болуп саналат. Ошого байланыштуу биз сунуш кылган мыйзам долбоору негизинде ошо негизги милдетти медиация жөнүндө Кыргыз Республика мыйзамына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен белгиленген кемчиликтерди жоюу болуп саналат. Эми белер менен атап айтканда, медиация жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 2, 6, 7, 18 жана 26 беренелерине адам жазасын өтөп жаткан мезгилде медиация, жарашуу жол жоболорун жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн карап, тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуштайбыз. Мындан тышкары, бүт мыйзам тексти боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин, Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин жана Кыргыз Республика айрым мыйзам актылары өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 7-беренесине ылайык 21 жылдын 28 октябрында Кыргыз Республика жоруктар жөнүндө кодексине ылайык бул кодекс жокко чыгарылган. Ошондуктан жоруктар жөнүндө иштер деген сөздөр ошол мыйзамда алынып таштасын сунуш кылабыз. Биз каралып жаткан мыйзам долбоорун кабыл алуу, жазык аткаруу укуктук мамилелерди жарашуу жол жоболорду активдештирүү жана түрмөдөгү калктын санын азайтуу үчүн шарттарды түзөт деп ойлойбуз. Бул мыйзам долбоору кабыл алуу үчүн социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык эсептерге алып келбейт. Ал эми бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө 22 беренесине ылайык Кыргыз Республикасы Министрлик кабинетинин расмий сайтында жана долбоорду коомдук талкуулоо үчүн бирдиктүү порталга жайгаштырылган. Анын жүрүшүндө сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн эмес. Эми сунушталган мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын нормаларына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын белгилеген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге карама-каршы келбейт. Мамлекеттик бюджеттен кошумча каржылык чыгымдарды талап кылбайт. Ишкердик ишти жөнгө салуу багытталгандыктан жөнгө салуучу таасирин талдоону талап кылбайт. Ошондуктан урматтуу депутаттардан колдоп берүүңүздү суранабыз. Мен кыскача баяндама аяктадым. Эгер мага суроолор болсо, мыйзам долбоору боюнча аларга жооп бергенге даярмын. Рахмат. Рахмат, Кемел Алмкулович. Сөз берилет Жогорку Кеңеш депутаты Ханжызы Карим Демзаровичке. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу жыйын катышчылары. Ушул мыйзам долбоорунан караганда, бул медиатор өзү ким боло алат? Медиаторга талаптар бар. Ал медиация жөнүндө мыйзамда көрсөткөн жашы 25 жашка чейин боло албайт, 25 жаштан өйдө. Анан бул тараптардын адвокаты болбош керек, жаза аткаруу кызматынын кызматкери болбош керек, анан пробациянын кызматкери болбош керек. Ошондой бир талаптар коюлган да. Бул буга чейин 2018 жылында ушул мыйзам долбоору кабыл алган. Ооба, 2017 жылы. Ошол эле алдын алуу иштеген медитация жөнүндө бул жаңжалаштан тараптар арасында канчалык тездик менен медитация колдонулат да? Эгер жалаң биз жаза аткаруу тутумун алсак, биз баардык ошол мыйзам кабыл алгандан кийин болжол менен жолдон тагыр айтып коеюн, 13 арыз түшкөн, медиация түшүндүрүү биздин кызматкерлер аткарган түшүндүрүү иштеринин негизинде жыйынтыгында 13. Бирок алардын баары медиация болгон эмес да, ишке ашпалган. Анткени ар кандай
ар түрдүү себептерден да көбүнчөсү кайра өзүнүн арызын кайтарып алышкан. Бул мисал үчүн сот процессинде эгер жарандарыбыз жаңжалашкан иштериңизге бул кыйын медиаторлор кантип тапса болот да? Бул кай жерде бир маалымат барбы же ким сунуштайбы? Кантип иштеп коет механизм өзүчү? Мыйзамдын негизинде бизде түзүлгөн республикалык медиаторлордун коому. Ошол медиаторлорду тандап, ошолорду жумушка алышат да. Биз ошо киргизилген өзгөртүүлөр, сунушталган өзгөртүүлөр жалаң гана ошо жаза аткаруу тутумундагы соттолгондордун арасында. Анткени ошол мыйзамда камтылган эмес экен да. Жаза аткаруу кодексинде көрсөтүлгөн, бирок ошол түздөн түз ишке жөнгө салуучу мыйзамда, медиацияны жөнгө салуучу көрсөтүлгөн эмес да. Бул мындай укуктук мындай пробел болот. Ошондуктан аны жөө үчүн ошондой өзгөртүүлөр киргизип атабыз да мыйзамга. Жалаң ошо соттолгондорго арналган. Сиздин өзүңүздүн оюңузда бул үй бүлөлүк медиаторлорду мамлекеттик деңгээлде чыгаруу кажетпи? Сиз кандай ойлоп атасыз? Мен ойлойм, мындай потенциалы бар, келечеги бар. Бирок албетте жакынкы арада бул мындай толук кандуу иштей албайт, ошол иштей албайт го. Анткени убакыт өтүш керек, көп нерселерден мындай объективдүү, субъективдүү мындай негиздер бар да. Дароо эле иштеп кетет деп биз ошол ойдон алыспыз да. Бирок шарт түзүп бергенге ошо биз ошого баратабыз. Бул жаңжалардын чечүү үчүн медиацияны колдонуу милдеттүү эмес да. Жок, ооба. Өз ыктыяры менен. Бирок бул медиация жөнүндө мыйзамдын 20-беренесинде укук бузуулар жана кылмыш иштерин карап жаткан сотторго, арбитрларга, тергөөчүлөргө, алгачкы тергөө органдарынын ыйгарым укуктуу адамдарына, жаза аткаруу жана пробация мекемелеринин кызматчыларына каралып жаткан укук бузуулар жана кылмыш иштерин алкагында медиаторлорго маалыматтык жолугууга жөнөтүүгө укуктуу деп белгиленген. Ал эми жиберген учурда тараптар медиаторго баруунда баш тарты алышпачы? Медиаторлор? Жок, биринчи аларга баш тартууга мындай өзү тандалат. Анткени биринчи мындай да процедура кылганда соттолгон адам өзү медиацияга ошо жараштырууга барам десе, арызын жазат да. Ошол арызды биз ошол республикадык медиаторлордун коомуна жөнөтөбүз. Ошоларды карашат, медиаторлорду алып барат да. Ошол медиатор менен келишим түзүлөт. Медиациялык келишим. Ошол келишимдин аркасында иш жүргүзөт да. Жок, бул 20-беренесинде бул жерде өз калуучулук укугунун принциптери бузбайбы? Жок, мындай. Мен түшүнүп атам сиздин. Жок, бул ыктыярдуу принциптерин бузбайт. 22-беренесизби? Жок, жөнөтүүгө укуктуу деп турабыз да. Жөнөтүүгө укуктуу. Бул мүмкүн муну укук эмес, милдет кылуу кажет эмеспи? Укуктук эмес? Менимче бул мындай маалыматтык Техникалык катары, мындай. Техникалык катары. Формулировкадабы мындай, тил боюнча. Просто бул жазганда тиги өзү калуучулук укугу бузулат деп эсептейм да. Сиз дагы бир жолу карап коюңузчу. Жарайт, карап чыгабыз экинчи жолу. Бул мындай маалыматтык жолугушуу кажет. Эмнеге дегенде, бул көп учурда медиаторлор сотко четкирбей тынчтык жолу менен жаңжаларды чечүүгө жардам бере элет да. Мен түшүндүм. Сизде ошо жолугушуу, жөнөтүү, укуктуу деген сөздү ошол өзүнүн ыктыяры болбосо деле укуктуу деген сөз деп атасыз. Мен түшүнүптүм. Карап чыгабыз да. Ошол. Кабыл алдым. Мен ушул бул мыйзамдын долбоорун колдойм. Бул медиация бизге керек деп эсептейм. Өзгөчө үй бүлөлүк маселени ал институт сактап калууга, балдарды коргоого жана башка учурларда чоң жардам берет да. Бирок эгер бир тарап, мисалы үчүн, макул болбосо, бул медиатор иштеге кыла албайт да. Ооба, эки тараптуу болуш керек да. Эки тарап болуш керек да. Ошондо карап коюш керек. Эки тараптар ошо жараштырылат да. Көп жеринден эгер талап болсо, бул медиаторлор менен келиштербесе, анан бул дагы жардам бере албайт да. Бул жагынан дагы иштеп
койсоңуз болот да. жарайт. Рахмат. Туура. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз берет депутат Ашимова Динара Ашимовага. Рахмат, саламатсыздарбы? Негизи закон бул мыйзам керек, бирок практика жүзүндө медиаторлор иштебей эле турат, билесиз да, судебный производстводо. Себеби ушунун бардыгынын механизми жакшы жазылган эмес процессуалдык кодекстерде. Азыркы силердин законуңар ага эч кандай деле көп таасир эткидей эмес да, мен карасамчы. Себеби биринчиден медиаторлор бизде лицензия албайт да. Алар сертификат менен эле жүрөт, туурабы? Ооба. А эмнеге лицензия ала турган жагын карабай атасыздар? Лицензия бул сооруңузга рахмат. Бирок бул ошо медиаторго эмес, биз соттолгондорго арнап эметебиз. Бул лицензия, сертификат боюнча мага бул суроону жооп бере албайт экенмин. Жок. Закон медиацияда бул сертификат ала турган адамдар. Бул өзүнчө эле баягы коомдук организациялар, ошолордон аккредитация өтөт дагы. Анан ошолордон бир окууну өтөт дагы, бир сертификат алат. Анан кийин алар биякта уже уголовный процесске кире турган болуп атат да. Уголовный процесске киргенде азыр мен карасам 123 беренеде жактар каралганда, ходатайство жазганга акысы бар жактар. А жерде медиатор жок. Себеби ал баягы процесске кире албайт да, серьезный эме основаниясы жок жакта бул. Себеби сертификат менен. Анан ал кантип кирет процесске? Бул жерде да 59 статьяда медиатор ким экенин жазып коюптур. А 123 статьяда следовательге же сотко ходатайство жазыш керек да, адвокат, любой нерсени ходатайство менен, эгерде эки жакта азыр биз жараштырабыз, ушундай процедураны баштайбыз десе, анда тергөөчүдөн ошондой эме алыш керек да, разрешение алыш керек. Тергөөчү анда постановление чыгарыш керек, ушундай медиация башталсын деген. Анан ошонун негизинде анан кийин ал жанагы эки адам менен встречалар болот. Азыр алып келип атасыңар, бирок бул иштебейт да. Ал үчүн силер мынаны пакет кылып алып келишиңер керек. Бул жерге да, бул жерге плюс лицензирование кылыш керек. Себеби медиатор ал үчүн процессти түшүнө турган адам болуш керек. А силерде азыр медиатор не обязательно юрист чтоб был. Анан ал өмүрү процессти көрбөсө, юридический жакты түшүнбөсө, анан уголовныйга кирип алып, анан колонияларга барып, кантип ал вообще мындай добросовестный, жакшы, толук кандуу өзүнүн милдеттерин аткарат. Медиацияга төлөйт да, бизди жараштыр депчи адамдар ишенип төлөйт. Ал мындай полный баягындай толук кандуу процесстин участниги болбой атат. Ошого эмнеге мен ойлоп атам да, бир пакет кылып алып келгиле да. Анда уголовно процессуальный кодекске дагы киргизгиле. Анан лицензированияга киргизгиле. Чтобы он был полноправным участником уголовного процесса. Түшүндүм, сурооңузга түшүндүм. Бирок мындай да, биз мындай кылмыш жаза процессуалдык мамилелерге, укуктук мамилелерге биз киргише албайбыз. Биз ошондон мындай алырсак болуп атабыз да. Биз жалаң ошо соттолгондор укугун коргоо Ким үчүн бизге багытталган киргише жаза аткаруу кызматы да. Биз азыр жаза аткаруу кызматы жөнүндө сөз кылып атабыз, соттолгондор эле ошон үчүн. А бул жөнүндө бул туура айтасыз, бул медиация ошон көңүлү бар. Бирок бул мындай башка медиаторлор менен чогуу, башка укук коргондор Ошо силер киргизе албайсыңар, кантип киргизесиңер колонияга акысы жок адамды? Кире албайт да ал. Адвокат кире алат, ордерди таштап туруп кирет, следователь кирет, да, атайын адамдар кирет, туугандар кирет. Медиатор кайсы закон менен кирет силерге колонияга? Медиация мыйзамы боюнча. Кайсы? Берде силер процессуальный жаза аткаруу кодексиңер кайсы статьяда бар, что он участник вот этих? 26 статья медиация, 114 статья, 2 статьяда көрсөткөн медиацияда. Азыр айтканда, жок, мен сизге жакшы эле эме кеңеш берип атам, иштеп кетсин мыйзамыңар деп атам да. Силер азыр бир сыра карагыла, карап туруп, макул азыр может концепцию поддержим, негизи керектүү мыйзам. Бирок иштей турган кылып, экинчи эмеге өзүңөрдүн бүт кодексиңерге изменение киргизишиңер. Анда иштебейт да, жөн эле киргизе берет белеңер. У вас же закрытые все учреждения, как туда пускать любого человека? Түшүндүм. Көңүлүм ачса проблеманы түшүндүм. Рахмат. Нарашимова, кийинки сөз берилет депутат Жамгырчы Эмиль Эриковичке. Рахмат, Сүйін Абдуллаевич.
Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Кемел Алыкулович, бул жерде кесиптештерден суроо пайда болуп калганы бул өзүңүздүн мындай так жана мындай ишеничтүү кылып айтпай атасыз да, сиз айтып атпайсызбы? Бул мыйзамдын жүрүп иштеп кетишине мен өзүм кепилдик бере албайм деп, бирок болбой эле ушул жерде мыйзамды алып баратасыз да. Сиз деген алып келаткан мыйзам бул өтө керектүү мыйзам негизи. Ошону сиз өзүңүз так ишеничтүү кылып айтышыңыз керек да эл өкүлдөрүнө. Себеби дегенде бул медиация деп атасыз. Бунун түшүнүгү кандай? Бул деген ушул эки жаран ортосундагы келишпестикти тууралап бир тарапка чечип берүү, туурабы? Анан азыркы заманда акыркы күндөрү көрсөңүз, жаңы кабыл алган тилекке каршы жана акыркы биздин кылмыш жаза процессуал кодексинде, жаза кодексинде көптөгөн өтө жазалоо беренелер кирип калды тилекке каршы. Ал жерде алдамчылык менен азыр статистикасын көтөрүп көрсөңүз, туура айтып атасыз, өтө көбөйүп кетти. Ошол эле жаза өтө турган жерлерде канча деген адамдар отурат. Камалбай эркиндикте жүргөндөр канча дегендей. Анан бул сиздин мыйзамды толугу колдойбуз. Бирок ушу ишеничтүү кылып туруп жакшыраак эле мындай буга чейин мисалы бул мыйзамда камтылбай калса, бирок ички механизм ойлоп табабыз, положение менен, токтоо менен деп туруп тактагы жооп берип койсоңуз жакшы болмок. Анан дагы бир суроого жооп берип койсоңуз, спец администрация менен медиациянын айырмачылыгын айтып берип коесузбу? Себеби дегенде спец администрация мыйзамы өтө күчтүү мыйзам да. Бул жерде кесиптешим айтканда, ал жерде прям так ар бир механизмде жазылган да. Бул медиацияда эмне кемчиликтери бар? Анан эмне себептен мүмкүн дублирующий болуп калабы, окшош болуп дегеним да. Байкап көрдүңөрбү берки мыйзамды карап? Бизде жаза аткаруу кодексинде медиация жараштыруу эле каралган. Спец администрация деген сөз түшүнүк бизде жок. Ошон үчүн ал жөнүндө жооп бере албайт экенмин андай. Кандай? Биз ошол мыйзамды ошол кодекске ылайыкташтыруу келтирүү менен максатында ушундай өзгөртүүлөрдү киргизүүгө сунуш берип атабыз да. Айтайын дегеним, ошол мыйзамды бир карап көрсөңүздөр, ошол жерде кандай тартипте иштеш керек, баары жазылган да. Анан биякта кичине чындыгында мындай чийкирээк болуп калат да, бир жакшыраак өзүңөр эле иштейсиңер да пайдаланчу бул мыйзам менен. Анан биякта коллегам айткандай, толук кандуу бир күчтүү мыйзам келсе, өзүңүздөргө эле жеңилдик болмок да. Анан туура айтасыз, бул мыйзам менен көптөгөн ошол эле тергөөчүлөрдүн жумушун жеңилдетүүгө да алып барат да булчу. Себеби дегенде өткөндө эле мынакей биз коллегалар менен тиги СИЗО бир камагына барып келдик да. Барсак 1600 сом менен отурган бир кызды көрүп калдык да. Көрсөк ошол жерде ортодо сиз айткандай, алып келаткан мыйзамыңыздай бир ортомчул эле бир киши туруп эле жоопкерчилик алып, бир кагаз түрүндө кепилдик берип туруп эле чыгарып кетсе болмок экен да. Бирок тилекке каршы ал кыз 3 айдан бери отурат. 18 жашка жаңы толгон кыз экен да. Айтайын дегеним, бул мыйзам өтө кагаз түрүндө дагы анан мындай адамдык сапат жагынан да бул өтө жакшы мыйзам да. Бирок бир толуктап койсоңуздар, Сундуш. Жарайт. Рахмат. Кабыл алдык. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз берилет депутат Тентишев Бакыт Эркеновичке. Рахмат, Сумбек Абдуллаевич. Саламатсыздар, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу кесиптештер. Кемел Алыкулович, у меня вот вопрос. Сколько случаев дел уже медиации было решено с момента создания данного закона? Всего было 17 заявлений было подано для проведения процедур медиации со стороны осужденных. Ни одного из них не было рассмотрено по разным причинам. А кем выдает сертификат на медиации? Я это не знаю, в законе это общество. И вообще, сколько сертификатов выдано с момента введения данного закона? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не обладаю информацией, что это уже обращаться к институту медиации. Да? Понятно, хорошо. Вот статья 11, обучением медиаторов написано. Вот, обучение медиаторов осуществляется организацией по профессиональному обучению медиаторов. Второе, для получения статуса медиатора необходимо получить дополнительное образование по медиации, подтвержденное сертификатом. Медиатор обязан повышать свою квалификацию не менее 1 раза в 2 года. Вот здесь вопрос такой возникает. Сколько организаций существует в Кыргызской республике, которые могут дать дополнительное образование по медиации? К сожалению, я не могу ответить, уважаемый Бакыт Эркенович, я не могу ответить на этот вопрос, потому что это вопрос к медиации, я не компетентен, да, в этом вопросе. А здесь представитель есть? Института медиации. Может, представитель ответить? Өзүңүздөрдү тааныштырып анан айтып кетсеңиздер.
Саламатсыздарбы? Менин атым Ракия Рахматова. Мен деген Кыргыз Республикасынын медиаторлордун коомдоштугунун башкармалыгынын төрайымы болуп иштейм. Бүгүнкү күндө азыр бизде Кыргызстан боюнча сертификат алып, ошо медиация боюнча окугандар где-то бир 3000ден ашып калды болуш керек да, ошондочу. Бирок көбөлүк алгандар, именно биздин коомдоштукка кайрылып, көбөлүк алгандардын саны 310 киши Кыргызстан боюнчачы. Ошол биз деген жана жарандарыбыз деген 25 жаштан өйдө болуп, соттолбогон, жана мамлекеттик, муниципалдык кызматкер болбош керек. Ошолор деген окууну өткөндөн кийин, сертификат алгандан кийин, ошонун негизинде коомдоштукка кайрылып, арыз менен анан биздин башкармалык ошо арызды карап чыккандан кийин чечим чыгарып туруп, ошо көбөлүктү берет. Ошо көбөлүктүн негизинде медиаторлор ишти алып барышат да. Азыркы күндө ошо 310 жараныбыз медиаторлук көбөлүккө таандык, ошо көбөлүк менен иштешет. Андан тышкары бизде деген жанагы депутат айым айтпадыбы, ошо жана жаза өтүп аткан жактарга кантип киришет деп. Албетте бизге азыр көп каттар келип атат, ошо жаза өтүп аткан жактардан, колониялардан, ошо медиативдик жолугушууларды өткөрүп бергиле, ошондой кайрылып атышат депчи, соттолгон адамдар деп. Бирок тилекке каршы ошо биздин медиаторлор мүмкүн ошо региондо боло турган болсо, ошол региондо медиатор жок болот, именно ошо кылмыш жаза кодексинин негизинде жана юридикалык билими бар болуп иштеген, же болбосо алыс болгондуктан акчасы жок болуп атат, акча каражат. Анткени жабырлануучу тараптагы и соттолуп кеткен адам дагы бул жактан медиация мыйзамынын негизинде эки тарап деген тең укуктуулук да. Ошо тең укуктуулук деген ошо акча каражатын дагы тең укуктуу кылып төлөп бериш керек деген каралган да. Бул жактан болсо жабырлануучу айтат, мен деген антиз деле уже как потерпевший катары эч кандай бир тыйын төлөбөйм. Бияктан соттолгон адам өзү төлөсүн, жазасын өтүп аткан жаранчы. Ал болсо ошо тиякта отургандыктан тилекке каршы же туугандары колдобойт, же болсо өзүнүн акчасы жок болгондуктан ал жол кирени да төлөй албайт да. Ошондуктан биздин медиаторлор мындай көп учурларда жардам бере албай калышат. Могу январь айында биз деген жана Министерство юстицияда жолугушуу болгондо, ошондо деген биз жана мемеде каралдык. 2023 жылга жана план действий болгондо ошол жака киргиздик да, медиаторлорду жана неме бар го, ГГЮПчу, азыркы жана служба юридической помощи деген, ошол жака киргизүүнү сунуштадык да. Мүмкүн ошол как пилотный проект сыяктуу өтө турган болсо, мамлекет тараптан ошол каражат бөлүнө турган болсо, ошол медиаторлорго, биздин медиаторлор деген ошол жактарга барып, жарандарга бекер кызмат көрсөтүп жардам берет депчи. Рахмат. Ошо дополнительное образование, медиация силердин окуу өтөбү? Бизде деген Кыргызстан боюнча 5 уюм бар, дополнительное образование бере турган немеден лицензиясы бар уюмдар, алар деген ошо окутушат дагы, анан сертификат беришет да. А биякта жазып турат ошо 11-чи беренде, что ар бири 2 жыл сайын повышение квалификации өтүш керек. Ошону өтүп атышабы? Албетте, ал боюнча повышение квалификации болот. Биз деген жанагы мамлекеттик эмес уюмдар ошолор өткөрүшөт, чет мамлекеттен каражат бөлүнөт, ошо медиация боюнча тренингтер өткөндө ошол жака биз медиаторлорду чакырып, именно биздин могу республикалык медиаторлордун коомдоштугу мыйзамга ылайыктуу ошонун баарын көзөмөлдөйт да. Рахмат. Кемел Алымкович, еще вот вопрос, как Карим Лемдарович говорил уже в статье 20. Вот, во время, получается, стороны не вправе отказываться от участия в информационной встрече с медиатором по направлению судьи, арбитра, следователя и уполномоченного должностного лица органа дознания. А если одна из сторон не хочет, например, идти на компромисс суда, не хочет, например, идти с медиатором, то как в этом случае быть? Здесь, например, не вправе отказываться написано. Статья 20. Да, мен карап атам, здесь тапай там, да, не вправе деген. Вот прям, ну, это на русском вот написано, на официальном языке, стороны, вот, пункт первый, второй пункт. Стороны не вправе отказываться от участия в информационной встрече с медиатором по направлению судьи. Да, этот... Нашли? Тура, это да, это нужно вопрос посмотреть, да, потому что здесь принцип, да, добровольности. Может, здесь корректировку надо вести, просто не вправе, да, здесь, получается, ограничения дают. Да, Хорошо. А так в целом да, закон... Вот этот момент, да, потому что это вопрос, это добровольно. Это ограничение какое-то же сделать. сделать. Добровольно должно быть. И... Разрешите вот да, по этому поводу сказать. Гульсина Кажиярова, председатель наблюдательного совета Республиканского сообщества медиаторов Кыргызской Республики.
Принцип добровольности при направлении на информационную встречу с медиатором по направлению судьи-следователя никоим образом не нарушается, поскольку это всего лишь информационная встреча, и цель этой информационной встречи получить информацию, то есть услышать историю стороны, разъяснить, что такое медиация, и после этого предложить. Если человек отказывается, то дальше уже работа не продолжается со второй стороной, договор о применении процедуры медиации не заключается. Поэтому здесь нарушения нет принципа добровольности. Понятно, хорошо. Все, спасибо, вопрос нет. Рахмат. Кейинги сөз берилет депутат Жакышев Руслан Мекшаргазиевичке. Саламатсыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Албетте мен бул мыйзам долбоорун колдойм. Баягы Кыргызда ачуу душман акыл дос дейт. Экөө ачуулашып турган убакта бири менен келише албай баягы камалып кеткендер көп. Төмө менен адам мындайча тарбиялай албайсың. Анан бул мыйзам өз негизи абдан жакшы мыйзам экен, биз окуп чыктык. Бирок чийкирээк экен да, анын колдойчу. Анан бул жерде мына медиатерлер борборунун төрайымын тааныштырып атат өзүңүздөр. 300дөн ашык сотрудниктер бар экен. Ушул сиздер иштеп баштап күнгө чейин канча кишини жараштырып, канча кишини түрмөдөн чыгардыңыздар. Ошол жана каягынан мисалы мындай адамдарга жардам бердиңиздер. И силердин услугаңар канча, ошол жөнүндө айта кетсеңиздер, бүтүндөй азыр коомчулук көрүп атат да, бул медиаторлор боюнча көп эле түшүнүшпөйт чын эле. Реально түшүнбөйт да. Анан эми баягы коомчулук көрүп жатканда бир көбүнө түшүнүктүү болуп, мүмкүндүр эртең силерге көптөр кайрылып калышы мүмкүн ушу боюнча. Ушундай неме бар турбайбы деп айта кетсеңиз. Рахмат. Негизи мыйзам 2017-жылы кабыл алып атканда мамлекеттин көз карашы мындай болгон. Жакшы, бул нерсе керек, адамдарды жараштыруу керек, кечиримдүүлүк алып баруу керек. Болгону биздин мамлекеттен каржылоо маселеси чечиш кыйын. Ошол себептен биз мыйзамды кабыл алып беребиз, бирок каржылоо маселеси каралбайт. Сиздер өзүңүздөр каржылоо маселени чечип, өзүңүздөр иштей бергиле деп, ушинтип мыйзамды кабыл алып беришкен. Көбүнчө жарандык иштер ошондой эле кетип атат. Эки тарап менен сүйлөшөбүз, келишимде медиатор менен сүйлөшүп туруп, анан келишим түзүшөт, эки тарап ушу медиатордун акысын төлөп беришет. Негизи медиатор бул чечим чыгарбайт. Эң негизги айырмачылыгы сот аксакалдардан, соттордон, жанагы арбитрден айырмачылыгы медиатор чечим чыгарбайт. Медиатор болсо ошо эки тарапты бир чечимге алып баруу ишин алып барат да. Анан жарандык иштер боюнча бүгүнкү күнгө чейин 4,5 миң киши кайрылды. Ошолордун 1800-ü медиация аркылуу өзүнүн талаш тартышын чечишти. Көбүнчө бул үй бүлөлүк маселелер. Кайрылгандын 60% бул үй бүлөлүк маселелер, ажырашуу, балдарды кароо, балдарды каржылоо, анан болсо карыз алуу, карыз кайтаруу, кошуналардын уруш талаштары ошол. Кылмыш иштер боюнча кыйыныраак маселе, бул биринчиси каржылоо маселеси. Себеби каржылоо маселе чечилмейинче бул кылмыш иштер боюнча медиация алдыга жүрбөйт. Жана абакта отургандар бизге дагы кайрылышып атты. Ал жакта мындай кулдаттык менен мамиле кылыш керек да. Себеби кийинкилөр 200 миң доллар карызы бар дагы медиация аркылуу ушуну кантип чечсек болот дейт. Анан эмне менен төлөйсүз деген суроого эми чыккандан кийин анан билинет да. Ал медиация эмес. Бул бир. Экинчи, бул медиациянын негизги ошо абакта отурган кишилерге пайдалуу нерсе, бул абакта отурган кишилер көбүнчө үй бүлөсү менен катнашын үзүлөт да. Мисалы абакта 5-6 жыл отуруп койду, уже чыккандан кийин үй бүлөсү кабыл алгысы келбейт. Отурду, ал дагы уже башка турмушка көнүп калат. Ошол жерде да медиация чоң ролду ойнойт. Мисалы бизде ушундай болгон. Абакта отуруп туруп, ата-энеси кабыл алгысы келбеди. Мына уже чыгыш керек. Ата-энеси кабыл албай атат, жашы жетпеген өспүрүмдөрдүн. Ошолордун ортосунда медиация жүргүзгөнү, ошо медиацияны жүргүзүп, анан атасы кечирип баланы кайта абактан чыкканда ошо үйүнө келгенге уруксат берди. Жеке оюбуз бул боюнча көп иш алып барып аттык. Кылмыш иш боюнча биз медиацияны киргизебиз деп азыр ушул долбоорду киргизсек, каржылоосу жок, бул жөнөкөй эле иштебеген мыйзам катары калып калат. Түшүнтүүгө рахмат. Бул жерден алым кылуучу мындай да. Мыйзамдан тышкарыда бир-эки суроо бере кетсем, могу чек колонияны жакында бузуп талкалап
талкууладыңарбы? Тазалап коюпсаң, ошол жерди каяка көчүрдүңөр, анан ал жерге эмне курулат эми? Территория саябат чоң экен да, жакында эле ачылды окшойт. Ал жөнүндө азыр айта албайм, анткени менде толук маалымат жок. Болгондо эле биз ошондо мекемени өзгөчө кырлар министрлигине өткөрүп бердик. Ошол боюнча бузуу талкуу иштерин жүргүздү, бүт баарын түздөп коюшту. Эми калганы уже чечилет, өкмөт тарабынан, министрлик кабинети тарабынан чечилет. Жер кимдин балансында? Жер азыр билбейм, азыр мамлекеттик. Буга чейин кимдин балансында эле? Буга чейин биздин балансында болчу. Силер пока өтүп берлексиздер да мыйзам чегинде, Аны туурабы? таап албайт экем аны. Өткөзгөн болуш керек. Кандай эмне курулаары пока белгисиз ал жерге? Айтылып атат, турак жай курулат деп айтылып атат, бирок азырынча мындай так маалымат жок, так мындай чечим жок да, так. Кимдерге курулаары да белгисиз ал жер, Ооба. Так маалымат жок да, ар кандай долбоорлор бар, ошол каралат да, жумушчу топ бар, ошол карайт. Дагы кимде суроо бар? Суроо жокпу анда? Кемел Алымкулович, мына биздин кесиптешибиз Динара Ашимова туура айтты, бул мына мыйзамдуу долбоору чындыгында бүгүнкү күндө практикада жакшы колдонбой келе жатат да. Ана лицензия боюнча да суроо бербөдү, сиз билбейм деп едиңиз. Эгер лицензия бергенде анда укукта берилиш керек да. Ошол боюнча мыйзам долбоорун алып келгенден кийин жакшы даярданыш керек да ар бир суроогочу. Анан сиз жана жоруктар боюнча айтып калдыңыз, жоруктар деген сөздү алуу керек депчи. Жоруктар жөнүндө ишти алынганда анда алгачкы текшерүү органдарынын ыйгарым укуктуу адамдар, кызматтар, аларда дознаватель. Ал сөздөрдүн алыныш керек да, 20 беренеде жана бир канча беренеде ушул сөздөр калып калыптыр да. Сиз жоруктар дегенди алып атканда анда алгачкы текшерүү органдары, ыйгарым укуктуу кызмат адам дегенди алыныш керек да, дознавательдерчи. Ал бир канча беренеде калып калды. Ушу мен сунуштайм, ушуну карап чыгып алыңыздар, мен жазуу түрүндө да берем бул суроонучу. Экинчи, мына бул кайсыл иштер, мына кылмыштар боюнча медиатор катыша алат да, кайсы иштер боюнча? Кайсы кылмыштар боюнча, кайсы беренелер боюнча медиатор катыша алат, ошону бир белгилеп айтып кетсеңиз. Ал мындай бул чектөө, Сүйүн Абдуллаевич, мындай чектөө жок, анткени арыз жазсалы ошо медиатор макул болсо медиатор катыша берет. Өзгөчө оор кылмыштарга да катыша берет медиаторлор. Жооп берип койсоңуз. Азыркы мыйзам боюнча негизи медиацияны колдонууга эч кандай чектөө жок. Оор кылмыш, өтө оор кылмыш деп болгону жана юридикалык Сиздер кечиресиздер, мыйзам иштеп атат, сиздер чыгарган кабыл алынган алма. Мен бул жакка берип атам да. Ал булар сунуштап атпайбы, ушу мыйзамга буларды киребиз деп атышпайбы, туурабы? Макул. Булар киребиз деп атат да. Ошону мен сизге берип атам. Сиздер ушул маселе боюнча Бизде чектөө жок, Сүйүн Абдуллаевич, чектөө жок боюнча мен айтып кеткендей, монда 13 эле арыз болгон, бирок ал баары мындай жыйынтыкка чыккан жок. мыйзам долбоорунун 20 беренесинде мында жазып атасыздар. Соттолгон адамды жазгы аткаруу тутум кызматкери жана пробация орган кызматкери маалыматтык жолугушууга жөнөтүүгө укуктуу деген норманы сунуштап жатасыздар да. Бул коррупцияга алып келбейби? Жок. Шылтоолоп ушу буларды боштондукка чыгуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп калбайбы ушул? Жок, бул маалыматтык жолугушуу да, анткени ошо маалыматтык жолугушуу түшүндүрөт. Ошо процедура кандай өтөт, арыз керек, андай түшүндүрөт да, баары ушу маалыматтык эле. Кийин эгер макул болсо, андан кийин ошол медиациялык келишим түзүлөт. Түшүнүктүү, урматтуу депутаттар, анда эч кимде суроо жок болсо, корутундуга токтолсок, корутундун жыйынтыгында комитет төмөнкүдөй жыйынтыкка келди. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине медиация жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактыруу жана биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Экинчи, бул корутундунун көчүрмөсү конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине жалпылоо үчүн жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат. Чечим кабыл алынды, мыйзам долбоору атылган комитетке жалпылоо үчүн жөнөтүлөт. Рахмат. Бул маселе боюнча келгендер бара бериңиздер. Анда эмес, урматтуу депутаттар, үчүнчү маселеге токтолобуз. Күн тартибиндеги үчүнчү маселе Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарында мамлекеттик контроль маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети баяндамачы экономика жана коммерция министринин орун басары Асылкулов Искендер Эсенгелдиевич. Андан эмес Искендер Эсенгелдиевич сөз сизге берилет баяндама жасоо үчүн. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарында мамлекеттик контроль маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору сунушталат. Аталган мыйзам долбоор Кыргыз Республикасынын президенттин 2021 жылдын 2 декабрындагы 542 жарлыгына ылайык бажы өткөрүү пункттарында товарларга жана транспорт каражаттарына текшерүү жүргүзүүдө бирдиктүү терезе принципи боюнча ошондой эле мамлекеттик контролдоону санитардык, эпидемиологиялык, ветеринардык, фитосанитардык, транспорттук жүргүзүү боюнча координациялуу органы катары Кыргыз Республикасынын финансы министрине караштуу мамлекеттик бажы кызматы аныкталган. Аталган мыйзам долбоорунун негизги максаты болуп, мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттарында жарандар жана бизнес коомчулук үчүн максималдуу ыңгайлуу шарт түзүү жана мамлекеттик башкарууну жөнөкөлдөштүрүү. Анын ичинде ашыкча мамлекеттик көзөмөлдү жоюу, товарларга жана транспорт каражаттарына алгачкы текшерүү жүргүзүүдө бирдиктүү мамлекеттик орган аныктоо, мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүү боюнча натыйжалуу иштерди уюштуруу, анын ичинде электрондук түрдө иш алып баруу болуп саналат. Мыйзам долбоору белгиленген тартипте коомдук талкуудан өттү. Мыйзам долбоорунун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча каражат талап кылбайт. Ушуга байланыштуу урматтуу депутаттар, сунушталган мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп бериңиздерди суранам. Азыр кыскача презентациябыз бар эле, бажы кызматынын төрагасынын орун басары көрсөтүп берсе концепциясын. Рухсат болсо. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Сиздердин назарыңыздарга кыскача презентация даярдаган элек. Бүгүнкү сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун негизинде бул биринчи слайдта бизге эмне себептен ушул мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү зарыл болгон себептери жазылды. Эл аралык эксперттердин изилдөөсүнүн негизинде экспорттоо, импорттоодо ашыкча аябай көп кадамдар болгондуктан 54-45 кадамга чейин бул ишкерлер ашыкча кадамдар кылынат экен. Андан сырткары өткөрмө пунктта маалымат бир гана мамлекеттик бажы кызматына берилгендиктен, башка мамлекеттик органдарда ал маалымат берилбегендиктен, бардык өткөрмө пункттагы мамлекеттик органдар бир эле регистрация жүргүзүп, бир эле маалыматты кайра баягы регистрация болгондуктан, андан сырткары кагаз жүзүндө аябай көп иштер жүргүзгөндүктөн, ошол себептерден ушул мыйзам киргизилип жатат. Анан дагы бир негизи болуп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгынын негизинде чек ара өткөрмө пунктунда бажы кызматы координациялоочу орган катары аныкталсын деп берилген. Экинчи тапшырмасы боюнча өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө бажы кызматынын өнүгүү концепциясын иштеп чыгуу тапшырмасы коюлган. Андан сырткары өткөрмө пунктта бирдиктүү терезе иштелип чыгыш принциби боюнча колдонуу анан ишке ашыруу тапшырмасы коюлган. Бүгүнкү мыйзам долбоору ошол принципти, ошол тапшырманы аткаруу негизинде алып келип жатабыз. Андан сырткары бажы кызматы жана башка гос мамлекеттик органдардын бизнес процесстерди жөнөкөйлөтүү тапшырмасы коюлган. Ошол тапшырманы аткаруу үчүн ушул мыйзам кирип жатат. Көңүл буруп койсоңуздар, бүгүнкү күндө өткөрмө пунктта кандай шарт менен иштөө жүргүзүлөт? Бул слайдта көрүнгөндөй 6 мамлекеттик орган өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт.
өткөрмө пунктка келген үчүнчү өлкөлөрдөн келген жүктөр ар бир мамлекеттик органга кирип регистрациядан өтүп документалдык контроль өтүп анан ары карай кетүүгө милдеттүү. Кайталап кетейин, өткөрмө пунктта документалдык жана регистрация эле жүргүзүлөт. Байкап көрсөңүздөр, эки түс менен белгилеп кеткенбиз. Көк түс менен автоматташтырылган баягы электрондук түрдө маалымат берилген схема көрүнүп турат. Бир гана мамлекеттик бажы кызматына бүгүнкү күндө 30 күндүн ичинде бирок 2 сааттын кем эмес убакытта ишкерлер алдын ала берилүүчү маалымат берет. Ал биздин маалымат системасына келип, тобокелдиктерди башкаруу системасы аркылуу иштелип чыгып, анан убактылуу сактоочу кампага транзиттик декларация аркылуу жөнөтүлөт. Кийинки слайд. Биз сунуштап жаткан модель ошол эле алдын ала берилүүчү маалыматты мамлекеттик контролдоочу органдардын баягы кырдаал тобокелдиктерди башкаруу системасына коюлган тобокелдиктерди эске алуу менен бирге маалымат электрондук түрдө өткөрмө пунктка келет. Анан тиешелүү жүктөргө тиешелүү гана контролдоочу органдын кызматкерлери контролдун өзүнүн ишмерлигин жүргүзгөнгө шарт түзүп бермекчи. Натыйжасында өзүңүздөр байкагандай өткөрмө пункттан жүктөрдүн өтүшү 30 мүнөткө чейинки убакытта өткөрмөкчүбүз. Сүйүн Абдуллаевич, сиздер көчмө жыйын өткөрүп, достук өткөрмө пунктуна барганда да таанышып келдиңиздер. Биздин кылып жаткан баягы жаңы санариптештирүү ыкмалардын бирин сиздерге көрсөтүп кеткенбиз. Ошонун уландысы катары биз максатыбыз келечекте автовыпуск, бул өткөрмө пункттан тартып бажы тариздөчү жайга чейин мүмкүн болушунча бардык госоргандардын катышуусун минималдаштыруу, мүмкүн болгон жерде жокко чыгаруу негизинде анан чыгаруу. Аягында акыркы слайдты көрсөтсөңүз, бүгүнкү күндө дагы, келечекте дагы болгон контролдук иш-чараларды убактылуу сактоочу жайда азыркы күндө да өтүп жүрөт, келечекте дагы ошол жактан өткөрүлөт. Жанагы автоматтык түрдө берилген маалымат мамлекеттик органдардын уруксаты менен гана, берилген уруксат берилүүчү кагаздардын негизинде гана бажы кызматы анан төлөмдөрдү төлөп, декларат таризден өткөрүп, анан кийин жүктү чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыскача презентациям бүттү. Алмаз Абдуллаевич, сиз азыр айтып кеттиңиз 6 кызмат деп. Биз дайыма айтып келебиз, текшерүүчү органдар азыраак болсун. Сиздер эми көбөйтүп атасызбы 6 кызматты? Себебин айтып койсоңуз, азыр элдерде көрүп атат да. Социалдуу азыр бул жерде айтып атасыз 6 кызматты деп. Эмне себептен көбөйттүңүздөр? Ошонун негизи эмне? Бүгүнкү күндө ар бир кызматтын бүгүн сиздерге киргизип жаткандагы ошол 6 кызмат боюнча дагы мыйзамдарын алып кирип атабыз, өзгөртүү киргизип. Ошол мыйзамдарда жазылып калган экен. Ошого өзгөртүү киргизип, ал кызматтар тиешелүү гана жүктөргө контроль жүргүзүүгө гана шарт түзүлөт. Башка тиешеси жок жүктөргө алар контролун жүргүзүп, регистрация кылып кароого мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошо сиз айткан сунушуңузду биз эске алып экинчи окууда ушуну айттыңыз, себеби биз баардыгыбыз ушуну талап кылып атпайбыз. Элдер дагы, биз дагы мамлекет органдарынын ушу текшерүүлөрүн азайтыш керек деп. Азыр президенттин сиздер жарлыгында окуп бердиңиздер, бул жерде турабы. Ошол мезгилде өтмө пункттарда чек арада 6 кызмат турат да бүгүнкү. Ошол боюнча сиздер кеңири кийинки экинчи класс бүгүн концепциясы экинчи окууга келгенде түшүрмө жакшынака кеңири баяндама бериңиздер. Анда эмесе суроо жооп көтөрүү. Суроо үчүн сөз берилет депутат Жамгырчы Эмил Эриковичке. Рахмат, Сүйүн Абдуллаевич. Кошумча эле катары анан сунушум. Сүйүн Абдуллаевич, туура маселе көтөрүп кеттиңиз, бирок мен түшүнүгүм боюнча бул жерде мыйзамда тагыраак жооп берип койсоңуз, 6 кызмат бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошол 6 кызматты сиз жокко чыгарып атпайсыздарбы? Бул мыйзам бюрократияны жокко чыгаруу максатында келип атпайбы? Мен түшүнүгүм боюнча бул жерде жакшылап окуп көрсөңүз. Анан Сүйүн Абдуллаевичка туура жооп берип койсоңуз. Бул мыйзамда Сүйүн Абдуллаевич так жазылып атат. Бул ошол постто турган кызматтарды алып, болгон ушул аягында келип туруп, бул убактылуу кармоо складына келип атпайбы? Ал жерден текшерүү иштери жүрүп атат да. Ошол боюнча келет мыйзам. Андан тышкары, мисалы ветеринар болсо,
жашыл жер жемиш таап келаткан кишини текшербейт да. Ал өзүнүн гана тармагында гана текшерет деп биякта так бөлүп жазып атышат да. Түшүндүңүзбү? Анан бул демилгени, бул мыйзамды биз бул бюрократияны жокко чыгаруу максатында алып келатат деп кабыл алып атабыз. Мисалы эл өкүл катары да. Анан ошол жана сиз тагыраак жооп берип койсоңуз. Туура, Эмилий Эрикович, сиз туура айтып атасыз. Азыркы маалда автоматташтырылган система жоктугунан ар бир кызмат келген товарды барбы жокпу бар деле ошол кызмат аркылуу өтүп атат. Текшерүү көзөмөл аркылуу өтүп атат. Азыр бүгүнкү күндө да. А сиздер эмнеге алып келатасыздар? Азыр болсо бул автоматташтыруу түрдө келип код ТНВ деген бар, ошонун негизинде эгерде тийишелүү кызматка ушу келаткан жүк түздөн түз тийишелүү болсо, условно допустим, үлгү катары 200 машинанын ичинен 20 машина ушуга туура келсе, 20 машинаны гана көзөмөлгө алат. Өздөрүнүн тармагына, өздөрүнүн функциясына жараша, туурабы? Азыркы күндө бүт 200 машинадан келет, документин көрсөтүп туура бизге келбейт экенсиң деп эсеп кылып туруп аны жөнөтүп аткан маалда азыр. Туура айтасыз. Ошол мисалы фитосанитарияны ала турган болсок, ага жаныбарларды алып келгендер да кирип атат, стройматериал алып келгендер кирип атат, ошо менен убакытта болуп атат, анан бюрократияда болуп атат да. А бүгүнкү күндө мен түшүнүгүм боюнча мыйзам ошого жол бербей, баарын өз-өзүнүн ордуна бөлүштүрүп, анан ордунан пунктта болбойт, ал деген кийин СФХга эле барат, туурабы? Туура, СФХга барып, ошол жерде бажеттер издөөчү жайларда гана өтөт да. Вот ошону урматтуу төрага суроо так берип атпайбы? Ошо жакшы жооп берип койсоңуздар. Алмаз Абдулдаевич, мына азыр сиздер берип атасыздар, мына сиздердин 6 служба да, туурабы? Ушу азыр 5 служба жок болуп анда. Чек ара, мына фито, ветеринарный бардыгы. Сиздер да каласыздарбы? Сүйүнө былай, чек ара кызматы калат, өзүнүн функционалын аткара берет. Башка немелер, госоргандар ошол жерде өзүнө тиешелүү гана. Өткөндө бая биз барганда, ошто достук бажы өтмөк эмесине пунктуна барганда сиздер көрсөттүңүздөр го 5 кызмат, сиздердин 6 оту. Ооба, ошол жерден Азыр ошолор азыр жок, жоюлуп бардыгы. Азыркы күндө ар бир госорганга бардык жүктөр кирип, жүк ташуучулар кирип, өзүнүн каттоодон өтүп, анан кетиш керек да. Ошондо биз азыр буларды жокко чыгарабыз. Тиешелүү гана жүк, мисалы тирүү жандык келген болсо, ветеринарлар карашы мүмкүн, а башка службалар транспорт министрлиги карабайт, мисалы. Жана биз өткөндө 5 эмеге кирдик, мына бөлүккө сиз көрсөтүп чыктыңыз мына деп. Азыр ошолор алынат экен анда элдерге анда жеңил болот экен да. Жеңилдетүү болот, сөзсүз түрдө. Бул контролдор убактылуу сактоочу жактарда, Эмилий Эрикович туура айтып атат, ошол жактан толугу менен өзүнүн контролун жүргүзгөнгө шарт түзүп берет. Рахмат. Рахмат, Сүйүнөч. Мен мыйзамды толугу менен колдойм. Уруксат берсеңиз, түшүндүрбөдүм. Рахмат. Макул, бара бериңиз анда. Кийинки сөз берилет депутат Ханжиза Карим Демзаровичке. Искендер Сингелдиевич айтып коюңузчу, бул административдик процесстерди толук санариптештирүүгө санарип мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарында көрсөтүүчү канча каражат каралган? Керек. Бул өзү бажы кызматынын стратегиясы бар өнүктүрүү. Ошонун алкагында каралган. Общий толук суммасы жокпу, барбы жокпу сизде планда? Булар боюнча Алмаз Абдулдаевич. Карим Лимзарович, бул мыйзам боюнча ашыкча каражаттар талап кылынбайт. Бажы өнүктүрүү концепциясы боюнча өзүнө каралган каражаттар каралган. Быйылкы жылга санариптештирүүгө 65 миллион гана акча каралган. Бул акчалар бизде баягы жабдууларды алганга багытталган, калган баягы разработкаларды башкаларды биздин инженердик техникалык топ өзүнүн күчү менен разработка кылат, ашыкча каражат кетпейт аякта. Бул өткөрмө пункттарында көзөмөлдөө процедураларынын жүзөгө ашырууда жумуш стандарттары иштеп чыктыңбы? Бул закон күчүнө киргенден кийин 6 айлык мөөнөттө министрлер кабинетинин токтомдору менен, чечимдери менен толугу менен шайкеш келтириш керек. Бул закон, бул мыйзамдын бардык порядоктарды башкаларды иштеп чыгууга биз милдеттүү болобуз. Бул өзү стандартка уже иштеп чыгып атасызбы?
ооба бул рабочий стандарт качан иштеп чыгат да бул? Же уже иштеп чыктыңызбы, же качан иштеп бүтөт? азыр иштеп атабыз бунун үстүнөн. Биз 6 айлык мөөнөттө ушунун баарын токтом менен бекитишибиз керек. Илем Зарович, рұқсат болса. Бажы қызматын өнүктүрүү концепциясы негизинде жұмыс топ түзүлгөн ведомстволук аралык. Анын өзүнүн жұмыс тобун өзүм жетектейм. Анан кийин ошонун алкагында биз комитетте министрлер комитетинин тийиштүү токтомдорун чыгарыш керекпиз да, бул мыйзам кабыл алынгандан кийин. Ошого 6 ай убакыт берилген, бирок эми биз тез арада кабыл алганга аракет кылабыз. Ошол боюнча бизде план бар да курулган да ошо өнүгүү стратегиясы. Искендер Эсенгелдиевич, бул законопроект вступит в силу по истечению 15 дней со дня официального публикования. Туурабы? Там сиз 6 ай мөөнөт деп Нет, там одним из пунктов, вот, после вступления, одним из пунктов стоит Кабинетом министров привести свои... 7 пунктта турат. 6 айдын ортосунда да. Бул жерде много отсылок да. Официальное публикование, очень много отсылок на подзаконные акты. Сиз берген маалымат боюнча 14 пункттары бар. Но я почему-то насчитал больше, да? Отсылок на подзаконные акты. Эти все подзаконные акты, получается, в порядке процедуры со ссылками на подзаконные акты Кабмина. Да, совершенно верно. Но о внесении изменений в некоторые законодательные акты дано 6 месяцев. Да. Правда? Да, совершенно верно. А до внесения изменений в подзаконные акты, каков будет порядок реализации закона до внесения изменений? Ну, Канча минут кетет, да? Да, это, Карим Илимзарович, пока порядок несения службы, допустим, соответствующих органов, они будут на своих местах и находиться. Как только будет принято решение, принято постановление со стороны Кабинета министров, в этот момент будет все переходить к таможенному органу. Я просто предлагаю, вот статья 7, там просто нужно в проекте закона дать меньше времени на приведение в соответствие. 6 месяцев надо чуть. Потому что это слишком много. На 15 дней на принятие, а вы там 6 месяцев дали, он работать же не будет. В соответствии с законодательством, поэтому так прописано. Ну, можем пересмотреть это. Ну, надо просто... В режиме второго чтения. Чтобы он работал, нужно там просто меньше времени, да, закладывать сейчас. Искендер Эсенгелдиевич, вот какой будет порядок принятия решений по результатам проверки документов в пунктах пропуска, в том числе и по спорным моментам различных ведомств? Ну, смотрите, при КПП, можно так сказать, да, когда будут транспортные средства с товаром переходить, там будут непосредственно таможенную службу встречать после погранслужбы и сопровождать место таможенного оформления. Это так называемые склады временного хранения. Вот в этот момент, когда туда будет поступать груз с товаром, соответствующие органы свои контрольные функции начнут там уже осуществлять проверку. То есть ветеринарный, под ветеринарным контролем товар негодный, с просроченный, тогда уже до таможни не доходя, этот процесс будет либо он на уничтожение, либо будет на возврат уходить товар. А за кем будет решающее слово? Ну, за каждым органом. Каждый орган на своем этапе будет проводить соответствующую проверку. Я это к чему вопрос задаю, чтобы при сокращении числа и продолжительности контрольных мероприятий уровень взаимодействия и государственного контроля был на эффективном уровне. Да. Анан, егер болбосо, анда нету смысла, смотрите, да, просто? Карим Лемзарович, я сейчас кыскача айтып предпринимателю приходилось как делать? Ну, приходится в настоящем момент. На границе один раз к службе заходить, чтобы зарегистрироваться. Каждая из служб. Чтобы товар зарегистрировать документально. Потом вместо таможенного оформления ехать. И там опять проходить контрольную функцию у этих же органов. Вот, да, вот чтобы на границе вот эти транспортные средства с товарами не стояли, вот, вносятся изменения. То есть товары будут по сопровождению в места таможенного оформления довозиться. Это не значит, что через КПП прошел товар, он сразу на рынок, либо, допустим, в магазин придет на прилавок. Нет, он сначала пойдет, будет
там до проведения таможенной очистки проходить все контрольные функции всех соответствующих органов. И только после этого будут выходить на рынок Кыргызстана. Вот, То есть только это для облегченная система, чтобы не Да. мучить, да, предпринимателя? Да, совершенно верно. Мен ушул мыйзам долбоорун жалпысынан колдойм. Бул эгер просто депутаттар айтылган сунуштар менен эске алып, экинчи окууга макулбу? Рахмат. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Суроо жок болсо анда, урматтуу депутаттар, аталган маселенин талкуун жыйынтыгында комитет төмөнкүдөй корутундага келди. Биринчи, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөмбек Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарында мамлекеттик контроль маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын. Экинчи, ушул корутундун көчүрмөсү Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине жалпылоо үчүн жиберилсин. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорун добуш коем. Добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Рахмат. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоор аталган комитетке жалпылоо үчүн жөнөтүлөт. Урматтуу чакырылгандар, анда бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибинде маселе баардыгы толугу менен каралып өттү. Рахмат. Кийинки жолугушканга сак саламатты болуңуздар.